Мектепте жакшы эле окугам. Баардык сабакты жакшы көрчүңүз. Баарынан эле жакшы болчу. Эми эркек балдарга пискир турат адам. Кумурскалар бириксе арыстан жааттык. Бул балдаранын башына киет соска. Айылда бирок страшно аябай күчтүү да. Мына неме агайындас коюптур Кадырбек окууга келди. Телегениме көбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсин бек кылымдарга. Сүйүгүлүм бүт өмүрүм арнаймын мен бир сага. Эй, бале! Саламатсыздарбы, Соо ТВ каналынын жалпы катталуучулары, сиздер менен кайрадан Таңнур Омолова. Бүгүнкү күндүн эсебинен бир адамга ыраазычылык билдиргим келип турат. Себеби дал ушул акыркы сабак тасмасынын жаратманы, режиссер Руслан Акундун чыгарган тасмасы ушунчалык жүрөгүбүздү үйүп, көйгөйлөрдү дагы баардыгыбызга көрсөтүп, анан дагы балалыкка сапарга алыска узатты десек де болот. Анда бүгүн дал ушул акыркы сабак тасмасынын каармандары бүгүн менде конокто. Бүгүн менде конокто Кутман, Океана, Калыбек уулу Чыңгызбек, Кадырбек жана дагы Арсен. Саламатсыздарбы? Келиңиздер. Саламатсызбы. Кандай келип алыңыздар? Мынакей түнү менен силердин тасмаңарды көрүп чыктык. Буюрса 10-чу сериясы чыгыптыр. 11-12 качан чыгат? Келиңизчи сизден сурайлы, улуулатып дегенде. Саламатчылык. 11-12 жок. 10 менен эле бүтөт. Серия негизи эле 10 серия. Ошон үчүн күтпөй эле кала. А мен ойлоп атпаймынбы, Океана шаарга кетти, артынан тиги барат, анан дагы нар жагынан уланат депчи. Уланбайбы Океана келип улантып? Жок, азырынча уланбайт. Анткени биринчи сезону Чыңгызбек айтып кеткенде аяктады. Балким эгерде экинчи сезон болуп калса, сиз каалагандай окуя болуп кетиши мүмкүн. Бирок азырынча биринчи сезон эле бар. Кандай болуп кетиши мүмкүн? Кутман келбесиз кичине дедим. Болуп кетиши мүмкүн деген ал жакта жок. Негизи сериал боюнча бул бүткөн окуя да. Шынын айтсамчы, ал жакта негизи сериалда сүйүү жөнүндө эмес да ал жак. Ал Пери менен Урматтын жашоосу деген сериал эмес да, ал жакта бүт баардын өзүнүн кыялы бар. Перинин өзүнүн кыялы бар, өзүнүн жолу бар дегендей, Урматтын өзүнүн жолу бар. Ошол жакты көргөзүш керек болчу, андан кийин тарбия жагынан да. Ал жакта сүйүү боло турган болсо анда бөлөк. Тасма тууралуу кеп кылалы. Ар бириңиздердин аткарган ролдорду көрүп чыктык. Чындыгында берилүү менен, кызыгуу менен аткарганыңызды көрдүк. Тасма кандай таасир калтырды? Эмнени үйрөнүп алдыңыздар? Эмнени колдонбош керек экен деп калдыңыздар? Тасма бүткөндөн кийин жыйынтык чыгарабыз да? Пайдалуу жагы мен высокомерностьти токтотуш керек экен. Өзүмдүн ролумман да. Общий сложность айтканда ошол эң биринчи нерсе бул окуш керек экенин билдим. Кыялдансаң баары болот экенин билдим. Анан кийин ушундай рекет, секет деген жакка барбаш керек экенин түшүндүм да. Анткени себеби бул нерсе жаман эле жакка алып барат экен, жакшы жакка вообще алып барбайт экен деп. Ушул нерсени түшүндүм. Сиз? Сериалда мен өзүмө аябай чоң таасир алдым. Албетте жакшы жагынан. Эми жаман жагын айтпасам деле баарыңыздар акыркы сабак сериалынан бирден оңго чейин көргөн болсоңуздар түшүндүңүздөр деп ойлойм. Өзүңүздөр жакшы чечим чыгарып, жакшы жакка умтулуп, кыялданып, анан жакшы жашоо өтүш керек. Келиңиз. Сиз эмнелерди ала алдыңыз өзүңүзгө, мындай пайдалуу жагы, зыян жагы? Кийинки тасмада мүмкүн дагы да каармандын ролун жаратып калсаңыз, эмнелерди алып салыш керек экен? Ошолор боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Эмнени алып алдым? Көп нерсени үйрөнүп алдым бул сериалдан негизи. Өзүмдүн айба персонажым боюнча деле көп нерсени үйрөнүп алдым десем болот. Өзүмө баалуулук кандай болот? Мисалы үчүн карым-катнаш, ата-эне менен болгон мамиле, достор менен болгон мамиле, адамдык мамиленин баарын ошол жактан үйрөндүм десем болот да. Анан барганда эле мен инсандар менен, адамдар менен таанышып, алар менен бат тил табышып кеткенге үйрөндүм. Биздин командада сонун адамдар иштеди. Баарына ыраазычылык. Алар дагы көп нерсени үйрөттү. Айтып, деп, мындай кылсаң тигиндей болот, как эме. Бул чөйрөдө көптөн бери жүргөн кишилер да. Ошо көп пайдалуу жаңы нерселерди үйрөндүм десем болот. Эмнелерди алып салыш керек экен эң башкысы? Актер болгондон кийин эмнелерди колдонбош керек экен?
кандайча эмнелерди болду? Мисалы үчүн ал жака барганда кээ бирөөбүз аралаша албайбыз, кээ бирөөбүз мурда мисалы үчүн тасмага тартылбай жүрүп, тартылгандан кийин бир аз өзгөрө түшөбүз, Эми түшүндүңүз да эмнени айтып атканын? Эмнени алып таш керек? Биринчи өзүңө болгон ишеничти жоготпош керек. Уверенный болуш керек өзүңө. Анан уялганды токтотуш керек. Мындай тартынбастан билбегениңди сурап, үйрөнүп алгаң жакшы деп ойлойм. Ошо. Келиңиз андай, сиздер баштай бериңиздер. Эмнелерди ала алдыңыз мынакей океанда сиздин ролуңуз аябай жакты. Кыздын ушунчалык назиктигин, арылуулугун баардыгын көрсөтүп бере алыпсыз. Анан эмнелерди ала алдыңыз тасмадан? Каарманыман мен үлгү тутсам болот, бул билимге умтулуу. Кыз баласы болсо дагы пилот болом деп чоң максаттарды коюу, жана бери жөн эле максат койбостон билет да, эмне кылыш керек, английский окуйт. Андан тышкары башка адамдарды колдой билет, мисалы урматка ишенет, марлисти, стукачты баардыгы бириги бөлүп атса, дем күч берип ага болушат. Жана негизи толугу менен караганда ар бир каарман бир нерсеге үйрөтөт да. Мисалы Арсендин каарманы жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алууга, Айбанын тагдырын көрүп мындай нерсе кылбаш керек экен деп, Касканды көрсө мындай билимге умтулса болот турбайбы деп, Урматты карап өзүмө ишенем десин, Кубанычты карап чоңдор жаш балдарга бир жол көрсөтүшү керек экен деген ой келет да. Ошон үчүн көп нерселерди үйрөндүм. Азыр айта берсек интервьюбуз аябай узак болуп кетет. Бирок жакшы нерселер болду өзгөчө. Сиз эмнени ала алдыңыз? Сиздин ролуңуз дагы өзгөчө, айрыкча бул эне менен баланын ортосундагы мамиле, Негизи көп эле жакшы нерселер алынды. Аябай мындай айтса, менин жашоомо деле көптөгөн мындай таасир тийгизип дегендей. Эмнелерди тийгизи жашооңузга болгондо? Мурун деген мен окууга кызыгым жок болчу. Азыр окууга кызыга баштадым. 4 жыл окубай жүргөм. Университет мага кереги жок, билим мага кереги жок. Иштеш керек деп. Акча деген биринчи эмеде турчу. Азыр деген билим деп. Азыр окуп калдым. Туугандарым менен мурун анча сүйлөшүп эмесмин. Азыр туугандарым менен сүйлөшүп, ден соолук сурап, апам менен да мындай көп деле сүйлөшүп эмеспиз. Анткени апам Россияда болгондо. Айба сценарий боюнча апасы да Россияда жүрөт го. Ошол жактан мен мындай өзүмдү мындай бир четинен карап көрсөм меникине окшош да. Азыр бирок негизи апам Кыргызстанда. Азыр болгон убактымды ошол апам менен сүйлөшүп, туугандарым менен сүйлөшүп, билимге умтулуп. Ошо. Жакшы. Негизи эле мектепте кандай окугансыздар? Ошол боюнча сурайлы. Сиз го мектепте окуйт экенсиз, Буюрса алдыда көрөбүз кандай билим алып, кандай окуп жатканыңызды, алдыда сонун оюн болот. Андыктан бизден алыстагыңыздар дейли. Анан мектепте кандай окугансыздар? Эмне кайсы сабакты жаман көрчү элеңиздер? Мектепте жакшы эле окугам. Баардык сабакты жакшы көрчүңүз? Баарынан эле жакшы болчу. Эми эркек балдарды физкультурага да. Ударник болуп өттүм. Сабактарын бөлүп деле карачу эмесмин, бул жагат, бул жакпайт. Барып айтканын кылып окуп, мындайча айтканда үлгүлүү окуучу болчумун. Ортодо спортсменден сурагым келип турат. Сизди көрүп спортсмен экенин билип атам, анткени спортсмен балдардын кулактары башкача болот, дене түзүшү башкача болот. Анан мектептен физкультурадан башка кайсы сабакты жакшы окучуңуз эле? Мен деле жакшы окуучумун. Начар окуган 3 сабагым бар. Кайсы десеңиздер, орус тил, литература, тил сабактарынан кыйналчумун. Химия, физика сабактарынан жакшы. Азыркы учурда архитектурада окуйсуз, Демек, математика дегендердин баардыгын аябай жакшы окугансыз. Анда да көрөбүз. Келиңизчи, акене, сиз кайсы сабакты мындай кыздар деле кичине качып, ушул мугалим жаман деп калабыз да, кайсы сабак жаман көрчүңүз эле? Мугалимдер көрсө таарынбайт делеш керек. Жок, таарынбайт деле. Анткени баардык сабактарын жакшы окугам. Кызыл менен бүткөм мектепте. Алдын медаль алып. Андан кийин бирок чын айтканда кайсы сабагыма оор мен келчү, бул физика сабагы болчу. Мындай кыйналып, ошону жаттап, кетип түнү бою жаттап, ыйлагым келип, ушинтип даярданчумун да экзамендерге. Калгандары жеңил эле болчу. Жакшы. Мындай оңой эле сезилген да мага. А мектепте деген деги эле рекетчилик бар беле? Азыркы учурда мен билем, мектептерде бар 100 сомдон өйдө да.
Мен билгенден караганда. 100 сом 100 сомдон өйдө, ооба, билем мен. Келиңиздер. Ушу рекетчилик боюнча сүйлөшөлүчү. Азыр ошол көз карашыңыздар кандай? Анткени кээ бирки балдар бири менен мушташып ар кандай жолго да барып калып атышат. Өздөрүнө кол салып алгандар болуп атат. Ошол боюнча ойлоруңуздарды айтып берсеңиздер. Кантип ошол нерсени токтотсо болот? Эми тасмадан кийин кичине анализ жүргүзүп калдыңыздар да? Негизи рекетчилик деген бар болчу башынан эле. Азыр кичине мындай кандай десем, солгундай түшүптүр деп ойлойм да. Себеби көп жерден көргөн жокмун да мындай. Мен иним бар, ал деле мектепте окуйт. Андай проблема уккан жокмун да. Мен ал менен сүйлөшөм, андан сурап турам. Андай жок деп атат да. Балким жана айыл жергесинде шаардан тышкары жактарда болушу мүмкүн. Шаардын ичинде жокко деп ойлойм. Кутман, сиздин оюңуз менен бөлүшкүм келип турат. Оюңуз кандай? Не боюнча? Рекетчилик боюнча. Мектептердеги ушул нерсени берет, ушул нерсени кантип жойсо болот? Көз карашыңыз кандай? Деги эле балдарга кантип жол көрсөтүш керек улуулар? Негизи бул нерсе рекет менен мурдатан бери эле бар. Азырынча бир аз уже жоюлуп баратат десем болот. Анткени мен окууну бүтүп атканда 5 жыл мурун бүттүм болуш керек. 5-жыл болуп атат. Ошондо уже мындай бүтүп баштаганда андай нерсечи. Азыр көп мындай билим болбосо дагы тарбия жагынан азыркы жаш өсүп келаткандар, шаарда жүргөндөр мындай жакшы эле өсүп атышат да. Мен оюмча бул деген нерсени ушул сериал аркылуу өзгөртсө болот. Элдер көрүп, түшүнө турган болсо, эгерде сериалдын жакшы жагын түшүнсө, эгер ошону айбадай болом деп наоборот айбаны кайта албай, өзүнө бир мындай кандай да урок сабак алса, ошондо акырындан өзгөрүп баштайт го. Арсен, силерде кандай? Эмне рекет боюнча? Мектебиңерде. Рекет бар, эми анчалык эмес, жаңы эле 100 сом деген жок. Канча сом? Жок бар. Сом бербейсиз вообще. Азыр андай нерсе жок. Андай нерсе жок, азыр жоюлуп кетет. Потихоньку менин оюм боюнча айыл жергелеринде дегендей болбосо, айылда бирок страшно аябай күчтүү да. Ошо айылда да окуп калдым да. Айылда жөн баса албайсың эми. Бассаң эле ар бирөөсү врачка келип. Аны байке дейсиң, анда да сокукташып бапай дейсиң. Биз этого нельзя да. А башка тасмалардан да сунуш түшүп атабы? Азыркы учурда тасма бүттү. Көрүп түшүп атса керек бул жака. Жакында 10-февралда рецепт деген кино чыгат. Ошол жакта башкы каарман болуп мен аткарам. Демек экинчи тасма ал, Экинчи тасма. Буюрса көптөгөн тасмалардан сиздерди көрөлү, анда келиңиздер акыркы сабактын каармандарын акыркы сабакта сынап көрөлү. Бул жакта деген бизде аралаш суроолор, андан кийин макал лакаптар, ал эми 3-чү туурубуз бул кыргыздын унуткарып кетип жаткан сөздөр, колдонгон буюмдары тууралуу кеп болот. Анан Океана кыздардан жалгыз болгондуктан эки-экиден балдарды сынап көрөлү. Анда биз баштадык. Келиңиздер, Салоо ТВ каналынын жалпы катталуучулары, акыркы сабактын балдары буга чейин мектепти кандай бүтүргөн, азыркы учурда дагы окугандар дагы бар. Алардын сабаты кандай, сиздер менен чогуу биргеликте көрөлү. Бул жакта оңой гана суроолор берилген. Оң капталымда Кутман менен Чыңгыз турат, ал эми сол капталымда Кадырбек менен Арсен. Кимдери жакшы окуган, аны чогуу көрөлү. Анда биринчи суроо кеттик. Биринчи жооп бергенге аракет жасайбыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу качан кабыл алынган? 1995. 91. 91. Сиздерде? 93 же экен. Келиңиздер. 91 же 93. Туусу. Туусу 92. Ой, азамат, кайсыл айда? Май беле? Жок. Май эмес. Сентябрь. Аябай мектепти жакшы окупсуң, келесиң айтыңыз, качан кабыл алынган? Туура жылы, туура айы? 31 август деп коеюн. Эме сентябрь же май болушу мүмкүн. Майрамдардын башаты март айында 3 мартта кабыл алынган экен. Бул жакта азыр бир упай. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин экинчи куплети кантип башталат? Кутман? Экинчи куплети кандай башталат? Жаштарга эме айтпайсың. Айта берейин, байыртадан бүткөн. Байыртадан бүткөн кыргыз мүйүз элинен
Анда дальше билбейм футболду. Таза грамота. Азаматтар. Кыргызстандын экинчи президенти ким? Кыргызстандын экинчи Курманбек Бакиев азаматтар 3 упайы. Кайсы материкте чөнтөктүү сүт эмичүү жашайт биология сабагынан? Чөнтөктүү сүт эмичүү. Австралияда. Азаматсыз, мынакей, отличник. Алипе китебин ким жазган? Алипе китебин ким жазган? Касымов. Жок. Айтпайсыздарбы? Жаштар отолсун атпайбы? Жок, антпейсиз, айтыңыз кана. Ким жазган? Жомартов. Жок. Мунун атынан жок. Мунун атынан бизде университет бар. Кыргызстанда, Бишкекте. Айылдан келгенде эле биринчи ошол жакка барабыз. Площадь. Туура ошол жакка жакын. Кайсы? Площадь. Иә. Площадьтен не бар? Кайсы университет бар? Арабаев. Ишен Арабаев жазган, 11-де 12 көбөйсө канча болот? 11-де 12 көбөйтсө 131. Дагы. 131. 112. Жок. Сиздер билбейсиздер? 11'de 12'yi böğüç gibi bolot. Ооба, көбөйүш керек болот. Келем, Кутман, келбесиздер. 1102. Дагы. Жоқ. Вот миллиметр сосредоточен. Колган менен. 11'de 11'ge. 11-де 12. 11'de 12'ge. 11'de 12'ge onda. Жакындап бар. 1112. Кичине кемитип коюңуз андан. 1112. Жоқ, 3'te тройный, 3 эле цифр чат. 3 эле цифра. Башы 1 да. 132 туура, бул жакта 1 упай, бул жакта 3 упай. Египеттин борбору? Египеттин борбору эме Грецияда кой. Айтпайсыз? Египеттин борбору. Бишкек шаарында канча район бар? 4 район. Бул жака Свердловский, Октябрьский, Анан 4-сү? Ичмай, Октябрьский, Ленин. Азаматтар, бул жак негизи эле кыйын экен, сөз жок. Бул жакта 7, бул жакта 1. Суу канча температурада тоңот? 0. Эчтеке билбейсиздерби? Жоқ, вообще bilmeyim. 500 сомдо кимдин сүрөтү бар? 5 сомдо бир күтүндөн койду. 100 қалсаң. Жок. Не? 500 сомдо. 500 сом жок. Кутман. 500 сомдо кимдин сүрөтү бар? Эме? Жок, саяк кой аралай фер. Азаматсыз, эмнеки. Туфелка деген эмне? Жанагы кайсыл жакта жашайт? Туфелка деген уктуңар беле? Эме, жануар эмеспи? Азамат. Суутектин формуласы, химия. Беттер. Biz ayttık. Мейли, бул жакка берип кое берели. 9, 3, 10 метрде канча миллиметр бар? 1000. Азаматсыз, 1000. 1916-жылы Кыргыз тарыхында эмне болгон? Үркүн. Бул жакка биринчи айтты. Жаман кезинде уруш баштайсың. Куурчак англис тилинде кандай аталат? Кукла. Lan beni sedeç. Кележе помогите. Золушка. Англисçe de adı. Дол, азаматсыз. Экинчи турга өттүк. Анда кийинки турубузда мынакей Айкана келди. Анда биз макала каптан баштайбыз, бирибизден бирибиз калбайбыз. Болушунча кандай билим алганыбызды, кыргыз тилден, адабияттан кандай окуганыбызды көрсөтөбүз. Анда кыздың ачылды дейт, Айканалардан баштайлы. Айтарыңыз, макала кап баштайбыз. Билеги күчтүү бирди жагат, билими күчтүү миңди жагат. Азыр жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Жаман ат, жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Ит адам досу. Ачыла элек сандыкта, бочула элек кондуз бар. Айт болсун. Билим алуу эне менен кулук казгандай. 100 сом болчу, 100 досуң болсун. Калктын казаны кайнабайт. Утман кошулуп кой. Айтышбек бе? Айт. Ат адамдын канаты. Аганы көрүү несет. Эжесин көрсүң десет. Жигитке жетмишине ыраазы кылат. Кыздын кыр чачуу. Улуу гормон, кичүү көз ат.
Малка ушул. Мен билбейм эле негизи. Макалага билбейсизби? Келиңиз Океана ана. Азыр. Кызды үйдө кул жатпайт. Карын сөзүн каппасаң. Мотип турайт да. Энен ой балада, баланын ой табада. Батырдын үнүн алыстанып, жаныңа келсе бир киши. Кумурскалар бир киши арыстан жаттык. Арбас менет аркылуу билимге умтулуу. Кана 1 2 3 шанс. Азаматсыздар, мынакей азыркы турубузда дагы мынакей Арсендер утту. Азаматсыздар. 3-чү турубуз дал ошо кыргыздын улуттук оюндары, кийимдери, колдонгон буюмдары, анан унуткарып аткан сөздөрүбүз келет. Бул нак кыргызча да, келесиздер анда. Ордо оюнунун куралдары эмнелер? Ордо оюн. Чүкө. Чүкө. Чоң мындай чоң чүкө. Чоңчуко эмне дейт? Сака, дагы? Домпой. Домпой. Чоң айтабыз кана. Эмнелер эмне? Домпой, чүкө, сака. Сака бул хан, хан деп атайбыз, туп-туура. Папик деген эмне? Бул балдар анын башына киет. Соска? Жана неме эмесби, мындай жип. Ооба, ушул жипти папик деп айтып коет экен, Азаматсыз. Бешкөкүл деп кимди айтышкан? Кандай дейсиз? Кыздарды. Кандай кыздарды? Турмуш кура элек кичинекей кыздарды. Бой жетип калган кыздар, Азаматсыз бирөө. Улага деген эмне? Жакында барабыз, бул биз колдонуп аткан нерсе, улага деген. Жамандык, жакшылыкта көбүрөөк колдонобуз да. Билесизби? Эмне дейсиз? Сиздер улага. Бул боз үйдүн кире айтат экенбиз, жанагындай кире бар го. Дан майдаланган беттеме таштан жасалган буюм. Жаргылчак. Жаргылчак, Азаматсыз. Кымыз куйган идиш. Көкүр. Чын кайгы. Апрель айынын кыргызча аталышы. Жалганчы. Жалганчы жок. Төртүнай. Чын Куран деп атайбыз. Сыналгы деген эмне? Азаматсыздар. Жуманын 3-чү күнү кандай аталат? Кандай дейсиз? Жуманын 3-чү күнү кандай аталат? Среда. Шаршемби. Шаршемби, Азаматсыз. Эркектердин улуусуна, аялдардын улуусуна кандай устакан тартылат? Эркектердин улуусуна баш тартылат, аялдардына жан баш тартылат. Азыр фразологизм сөздөргө келебиз. Бет бактырбоо деген эмнени түшүндүрөт? Бетке сөздү айтып салган. Жок. Жок, кандай эмес. Маани бербей отурганга. Туура. Моюнсунбоо бул бир нерсени жолотпоо, айтканга көнбөө экен, Ай десе аркы жок, күн десе көркү жок. Жанагындай неме бар го, кээ бирөө мындай бирдекени кылса деле, окшошпой эле, ушундай. Жол жокторго? Жок, мындай бир нерсени жасайт, просто окшошпойт. Чала кылгандар, Ошо чала кылган. Чала. Акена. Сиз ушундай экенсиз. Бул абдан сулуу адамды, көрктүү адамдарды дал ушинтип айтат экенбиз. Демек, бүгүнкү мынакей суроолорубуз 3 турдан турду. Негизи эле кыргыз болгондон кийин кыргызча сөздөрдү унуткарбай, аларды ар дайым билүүгө, окууга аракет кылышыбыз керек. Сиздерге чоң рахмат. Дал ушул азыр менин жанымда турган Арсен менен Кадырбек. Азаматсыздар, чындыгында аябай бардыгын билет экенсиздер. Сиз университетте да аябай жакшы окусаңыз керек. Чынын айтсам мен Барбайм делем. барбайм. Мен ошо сериалдын астына неме агайын жазып коюптур, Кадырбек окууга кел. Эң жакшы. Деги эле мынакей өзүңүздөрдүн мугалимиңиздер, мисалга ата-энеңиздер кандай кабыл алды тасманы? Отлично. Молодец. Жеттиң. Сиздики? Меники аябай жакшы кабыл алды. Мен башында айтып жүргөндө көңүл бурбай жүргөн. Ошо съемка учурунда дагы 10 чыгып кетип, элдин баары эле мамам мектепте иштейт да. Жаш мугалимдер азыр көп го. Баары эле балаңыз ушакта жүрөт десе, мындай элдер кызыктырып коюптур да, балаңыз бияка чыгыптыр, балаңыз бияктан десе, мамам да мындай сүйүнүп, келсе келе кечип калса, кайра коюп берем көрүп. Бир чети Руслан байкеге да рахмат айтып, өтүп мен тандап, мен мамам айткам да. Ошо Руслан байке эле тандады окшойт мени депчи. Башкалар тандабай койду. Чынында мага ошондой сезилет да. Өзүм мындай интервьюларда деле бар болуш керек. Океан мен уялып, өзүнүн образын бере албай атканда ошо мындай көп ишенген эмес да.
ушундай добрый болуп неметип атканда көп ишенген эмес. Өзүңүздөр байкагандай мындай каскан ролу мындай неме элек го. Анан барып ишеничти аткарып ролго кирдик. Акена, ата-энеңиз кандай кабыл алды мынакей сиз нарын жергесине барыптыр? Канча жүрдүңүздөр ал жакта? Биз 1,5 ай тартып жүрдүк. Ата-энем болсо жакшы кабыл алды, анткени ошо тууган тууштар деген бар. Аяш апалар, аяш аталар дегендер бар. Алар көрүшөт. Бул биздин кыз деп анан ата-энеме чалып, сүйүнүп айтсам, мамам сыймыктанып калат. Аны көрүп мен сыймыктанам, апам карап, сенин сериалдарыңды карап, интервьюларыңды карап күтүп отурса, жакшы кабыл алышты. Эң жакшы. Анда мындай кабыл, дал ушул Кутман менен Акияны жеңилгенине байланыштуу азыр. Кандай ташыма бересиз мынакей? Экөө жеңилип калды мүмкүн? Макул эми негизи бир оюндарыбыз тең негизи кыргыздын баягы унутулуп калаткан сөздөрүн мындай алып чыкпадыңыздарбы? Ошого байланыштуу Акиянадагы Кутмандагы жет атасын айтып берсиң. Кошуналар деле айтып кое бергиле да эч ким деле тааныбайт. Жок, чыны үч эле атамды билем. Үч эле атам болуп калат экен. Мен жет атам деле суралыптыр. Негизи жет ата деген эркек балдар билиш керек да, бирок үч атам айтып коеюн. Айтып коюңуз. Айтайынбы? Анда мындай кылалы. Мен айтып берем. Жет атасын айтып берсең, сен ошо жетти ата кандай аталат? Мисалы үчүн өз атам, чоң атам, бабам, бубам деген. Келиңиз. Бак. Меники Рыйым адам, Айылчы, Медет, Оман. Дальше кандай? Так. 4 болду. 4 жыл калды, дагы негизи ушул 4төн дальше үйдөгүлөр мындай эле эмеден жанагы древо жизниден окуп туруп эле айтып коюшканда 4төө чын мындай ийгилери болуп туруп анан урумчу жетинчиси. Ортончусун билбейсизби? Жок, унутуп калдым. 5-6, Демек үйрөнүп коштук. Келиң сизге бергил ташыманы карабыз. Биринчи атам. Раз эстей калбадым. Монда Акияна өз атам, чоң атам, бабам, бубам деп кете берет да. Өзүң айтып туруп кайрысың. Мен азыр ушуну айтып коем да. Ушундай. Башка тапшырма бер, аткарайын. А то чын аткарбай койсом да тура эмес болуп калат. Сен берчи, мен бере берем. Бери. Ажимание жаса деп чыктыбы? Ырдап берсин, келиңиз анда. Жана сторисине чыгарбады эле, сонун ырдап кошону. Сенсиз жаным, менин өмүрлүк жарым. Жашоонун кызыгы жок бул дүйнөдө. Сүйүш оласын чачып турган мага, күн болдум бир өзүнсүз. Сенсиз жаным, менин өмүрлүк жарым. Мынчалык бакыт болбосо үй бүлөдө. Жашайсың чоң күч кубат берип мага. Тилегеним экөөбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсин бек кылымдарга. Сүйүгүлүн бүт өмүрүм арнаймын мен бир сага. Эй, Вале!